Дүйнөгө аты тараган кыргыздын даңктуулуу Чыңгыз Айтматов жөнүндө Ак жарыктын айыкпаган сыныгы аттуу тарыхый роман жарык көрдү. Жазуучунун өмүрү, чыгармачылыгы жана ал жашаган доор камтылган роман трилогиясы окурмандар үчүн даяр. Негизи көзүн көрүп, аралашып калган инсан тууралуу чыгарма жазуу өтө кыйын. Ошондой болсо да калемдештердин сунушу менен киришип калдым дейт автор. Дүйнөлүк адабияттын тажрыйбасында гениалдуу чыгармачыл адамдардын чыгармаларында сюжеттик көп катмарлуулук деген түшүнүк бар да, сюжеттик көп катмарлуулук. Маселен, Гачев деген Айтматовду абдан катуу изилдеген орустун окумуштусу көзү өтүп кетти. А кишинин айтуусу боюнча Кыямат романында, Айтматовдун Кыямат романында 8 сюжеттик катмар бар деп айтылат да. Ошо жаш куракка карата Айтматовду улам окуп туруу керек ошон үчүн. Жаш өйдөлөгөн сайын, акыл толгон сайын анын түшүнүү, ойлоо жөндөмдүүлүгү калыптанат да. Самсак Станалиев Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда деген соңку романын кыргыз тилине которгон. Иш чарага катышкан Бишкек шаардык мемориалдык музейлердин директору Арман Момаханова жарык көргөн романдын мазмунун кызыктарга толо дейт. Чыңгыз Айтматовдун басып өткөн өмүр жолу, ал кишинин чыгармачылыгын терең камтыган китеп. Ошол китеп жакында эле жарыкка чыкты. Көп жылдык эмгек, бул ушу тарыхый болуп чыгып атат. Эми абдан кызыктуу китеп. Ошол китепти бет ачары ушул залда өтүп жатат. Авторга Айтматовго арналган романды жазганга 4 жыл убакыт керектелген. Ага чейин ал жазуучунун бардык эмгектерин изилдеп, анан гана жазганга бел байлаган. Самсак Станалиев буга чейин Касым Тыныстанов, Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө жазылган тарыхый романдардын автору. Сүйүн Айтагаева, Улан Нурманбетов, Пирамида.